Жалпысынан алганда Кыргызстанда эми гана бул тармакта активдүү жумуштар жүрүп атат. Ошол эле мисалы үчүн компьютер vision деп коет. Мен угушум боюнча Бишкекте акылдуу камералар, акылдуу светофорлор, жол чырактар деп койсок болот, орнотулуп атат. Бул деле ошол жасалма интеллекттин принциби менен иштейт. Бизде азыр шаардагы камералар бул цифрлык деңгээлде иштеп аткан камералар. Бул жерде сөзсүз түрдө адамдык фактор кандай десем аралашып чогуу иш алып барат. Камера болгону сүрөткө тартат, сүрөттү алып базага жиберет, базадан ал жерде бизде адистер ар бирин талдап карап отурат. Жасалма интеллекттин принциби бул автоматтык түрдө өзү ойлонуп, өзү чечим чыгарат. Бул айдоочу жолдун эрежесин буздубу же бузган жокпу? Бул биздин жарандардын, ошол жол эрежесин тейлеген кызматкерлердин жумушун бир топ автоматташтырат. Андан сырткары ошол жол бизде тыгын маселеси аябай актуалдуу болуп атпайбы Бишкекте? Ал жерге сөзсүз түрдө бир майы кызматкери келип, ошол жерди көзөмөлдөп, кечки убактысын коротуп, же болбосо коноктор биздин мамлекет башынын кортеждери өткөндө сөзсүз түрдө бизде адамдык фактор аралашат. Эгер өнүккөн чоң мамлекеттерде бул жерде жасалма интеллект, акылдуу камералар, акылдуу жол чырактар бул окуяны, кырдаалдарды өзү жөнгө салат. Бул жерде ошол светофорду мен айткандай, светофордун өзүнүн чечим чыгаруу, кырдаалды анализдөө, байкоо функциялары бар. Эгер батыштан чыгышка карай бараткан жолдо жол тыгыны көбөйүп кетсе, автоматтык түрдө ошону ойлонуп, чечим чыгарып, түндүктөн түштүккө бараткан жолдун убактысын узартат. Мисалы жашыл чырак 10 секунд күйсө, аны 30 секунд кылып узартып коет автоматтык түрдө. Бул жактагылар көбүрөөк өткөндө түштүктөн түндүккө караган жолдун жол тыгыны бир топ азаят. Эгерде мамлекет башчылары же болбосо коноктордун кортеждери келе турган болсо, ошолордун автоматтык түрдө өткөрүүсүнө бул жактагы башка жолдорду жаап шарт түзүп берет. Бул биринчиден ошол жол тыгын, кырсыктардын алдын алуу, үчүнчү ошол биздин кызматкерлердин жумуштарын автоматташтырып бир топ жеңилдетет. Мындай практикалар бизде азыр Кыргызстанда эми колдонуп баштады. Буюрса бул тармакка терең кирип, көп мүмкүнчүлүктөр, көп өзгөрүүлөр болот деген ишеничтемин.